Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 196-беренесинин 1-бөлүгүнө шайлоочулардын добуштарын сатып алуу ылайык козголгон кылмыш иши тергөөлүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө ЭЭН аттуу жаран Адилет саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер АИНин пайдасына 113 шайлоочунун добуштарын сатып алуу үчүн 55.500 сом суммасында акча каражатын бергендиги жана ошондой эле 1000 сомдон 2000 сомго чейин 17 жаранга М-банк аркылуу акча каражатын которуу жолу менен бергендиги аныкталган. Бул көрсөтүлгөн жагдайлар ЭЭН жана Адилет саясий партиясынын шайлоо алдындагы штабын жашаган жерин тинтүү учурунда алынган документтер менен тастыкталды. Жүргүзүлгөн комплекстүү тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө ЭЭН Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 196-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык шайлоочулардын добуштарын сатып алуу кылмыш жасагандыгы боюнча айыпталып, азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгы менен бардык катышкан адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилет.